Бекмамат Усманов атындагы Чаабат мамлекеттик университети, Чаабат колледж, педагогика жана социалдык иштер бөлүмү тайпасы БКМК 0220 окутуучу Кекиева Ульпат Тагайбековна, Аткарган Асанова Айдаnek. Кайтарым байланыш Саякбай Каралаевдин өмүр баяны жана чыгармачылыгы. Биз сыймыктанган Манас эпосунун муундан муунга сакталып, руханий дөөлөтүбүзгө айланышына улуу манасчы Саякбай атабыздын орду чоң. Атактуу манасчы тууралуу залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов мындай деп айткан. Сакем Манас эпосун тирүү эпос катары алып келди. Тирүү деген себебим, эгерде эпос айтуучусу болбосо, кагаз бетинде эле калса, эпос өлүү болуп калат. Маселен, гректердин Илияда, Одиссей деген эпостору айтуучусу жок, өлүү эпостор. Бүтүндөй бир өзгөчө дүйнөнү муштундай жүрөгүнө батырып, улуттун баа жеткис мурасын муундан муунга өткөрүп берген Саякбай Каралаев 1894 жылы 7 майда Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Ак Өлөң жергесинде жарык дүйнөгө келген. Чоң энеси Суранчы сыяктуу чоң манасчылардан уккан эсте калган ырсаптарын, ошондой эле кара сөз түрүндө баяндалган сюжеттерин небересинин кулагына куя берген. 12 жашында Жетөөгүздө Төлбай деген байдын коюн кайтарып жалчылыкта жүрөт. Өспүрүм кезинде өзү туулуп өскөн Семиз Белден Орто Токойго келатып, орто жолдо кара таштын түбүндө уктап калып түш көрөт. Түшүндө кара таш боз үйгө айланып, анын ичине кирсе, Каныкей эне тосуп алып, колунан даам таттырат. Даанышман Бакай болсо Манас, Алмамбет, Чубак, сыргактарды бир-бирден сыпаттап айтып, тааныштырып чыгат. Ошондон кийин Манастан үзүндү айтып, ошол кездеги чоң манасчылар Чоюке Өмүр уулу менен Акылбекке жолугуп, талим тарбия алып, эл алдына чыгат. Каралаев кыргыздардын 1916 жылдагы Орус империясына каршы көтөрүлүшүнө катышып, анын айынан Кытайга чейин качып, 1917 жылы кайра мекенине кайтат. 1918-21 жылдарда ыктыярдуу Кызыл гвардиячылардын катарында кызмат кылып, Алматы, Бухара, Ашкабадка чейин барган. 1921-31 жылдары Ысык Көлгө кайтып, Маман Ырдык айылдык кеңешинин төрагалык милдетин аткаруу менен бирге манасчылык өнөрүндө өркүндөтөт. 1935 жылы филармонияга кабыл алынып, 1954 жылга чейин артист болуп иштеп, Москвада өткөн кыргыздардын адабият жана маданият декадасында манас айтып, партиялык жетекчилердин жана борбор калаанын көрөрмандарын таң калтырат. Өлбөгөн жерден кабышкан, ал өкөрүң коңурбай, колго келген кезинде атымын Кытайдан калмай, сулуу таш, Залкар манасчы айткан Манас эпосун Кыргыз элдик агартуу комитетине караштуу Тил жана адабият илим изилдөө институту 1930 жылдан тарта жазып алууну баштап, анын аткаруусундагы Манас, Семетей, Сейтек Үчилтигин, Кенендин, анын уулдары, Алымсарык, Кулансарыктардын окуяларын толук жазылып алынган. Саякбай Каралаев батырдык эпостордон башка дагы азапты көп көргөн Кубат, Бакытай Балбан, Делдеңе Баатыр, Канаттуу куштар, Кара Молдо, Томор Мерген, Унутулгус күндөр, Бүркүттөр деген чыгармаларды жараткан. Анын айтуусундагы Төштүк эпосунун варианты Парижде француз тилинде жарык көргөн. Карылдым, карагылып турган менен чубактан ана. Саякбай Каралаев кыргыз маданиятын өнүктүрүүдөгү эмгеги үчүн 3 жолу эмгек Кызыл Туу жана Ардак белгиси ордендери, ата мекендик согуштагы каармандыгы үчүн медалы, 1939 жылы Кыргыз СССРнин эл артисти деген наамдары менен сыйланган. Кыргыз элине көнөрбөс мурас калтырган улуу манасчы Саякбай Каралаев 1971 жылы 7 майда каза болгон. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.